Жубайлар Эмиль Малаев жана Кымбат Малаевалар эки баланын ата-энеси. Буга чейин балдары TikToктон баш көтөрбөй смартфонду тиктеп болуп турушчу дешет. Бирок тиркемеде жандуу коммуникация эмес, виртуалдык баарлашууга үндөө, психиканын бузулушу, кооптуу таанышуулар, өмүргө коркунуч туудурган чакырыктар көп экендигин байкашып, балдардын көңүлүн башка жака бурушкан. Бул TikToктон ой жүгүртүүсү, кыска видеолор аркылуу булардын ой жүгүртүүсү да кыска болуп калат экен. Ошон үчүн биз жандуу баарлашууга аракет кылып, балдарыбызга туура тарбия берүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Тактап айтканда, Эмиль TikToктун убактысын чектеген тиркемени издеп тапкан. Бул айла жоктун иши дейт. Бөгөт коюлбаса, улан кыздардын убалына калып, тамырына балта чапкан болобуз деп беймаза болууда. Бул TikTok деген жаш куракты ылгабайт экен, баарына бирдей эле жаман жактары көбүрөөк экен, жаман жактарды көбүрөөк көрсөтүшөт экен. Анан телефондо дагы тиги убактысын бүт телефондон өтүп калган. Анан азыр ошо жаңы платформа чыкканына байланыштуу ошону көчүрүп койдук. Жакшы экен. Азыр чектөө менен көрүп калышты. Адистердин айтымында тиркемеге берилген балдар ата-энелердин көз жазгырып болсо дагы көп убактысын смартфонду кучактап өткөрөт. Бул алардын физикалык ден соолугуна доо кетирет. Социалдык тармактар баланын окууга болгон кызыгуусун да жоготууда дешет. Неберелеримди карап атам да. Алар садиктен келгенде кээде тополон кылып уже уруп кеткенде биз колдоруна iPhone карматып коебуз, алар TikTok'ту кыдырып эле жүрүшөт да. Мен коркуп атам, жаш балдарга чоң таасир берип атат да. Телефонду алып алсаң тымene чыгарат да. Көптөгөн балдар, айрыкча кичинекей нерселер кадимкидей истерика берет да. Ошондуктан кантип токтотуш керек, кантип чектеш керек. Муну жолун адистер издеп чыкса болот эле, докторлор, врачтар да, психологдор. Ар кандай бир негативдерди чыгарып атат, уяттуу нерселерди чагылдырып атат. Биз эми өсүп келе жаткан муунга биз жакшы тарбия беришибиз керек да. Биздин максатыбыз азыркы мезгилде жакшы коомду түзүп, келечек муунга өткөрүп берүү. Ойдон чыгарылган ысымдар аркылуу педофилдер дос болуу үчүн TikTok'ко катталат. Чоң адам жаш баланын ишеничине оңой эле кире алат. Бул социалдык тармакта педофилдер табылган учурлар көп эле белгилүү. Окуялардын баары эле жакшы аяктаган эмес. Мен ошо жаман жакты көрүп атпайбы? Жалакы батыш өлкөлөрдүн жаман жактарын көргөзүп атпайбы? Эми ал жерде чоң киши жасаган, даже биздин бир уяттуу нерселерди көргөзүп атат. Эми ушу кандай бир жылаңач аялдар, жылаңач эркектерди көргөзөт. Алардын интимдик тиги жасап аткан иштерин көргөзүп атат. Аны жаш балдар деген ошону сиңирип алат экен да, анан деген даже киши өлтүргөндү, бири-бирин атып атканын көргөзүп атат. Автомат алып атып, ошонун артынан машина айдап алып, бири-бирин кубалап, мындай сүзүп атат. Ушуга түшүп балдардын көпчүлүгү. Алар чоңойгондо эми ошого барат да. Кичинекей балдарга мен каршы болмокмун TikTok көрүшүнөчү. Анткени алардын мээси, психологикасы бузулуп атпайбы ошол боюнча да. Телефон кечке карашат. Аны эшкече ойногон жакшы да, андан көрөкчөчү. Же болбосо башка иш менен алектенсе ошол маанилүү деп ойлойм да. Неберем менен жатып алып карап көрсөм, кызыга турган нерселер деле жок кээ бир убакта. Мунун эмнесин кечке тиктейт деп ойлойсуң. Анан бир жаман нерселер чыкканда, эми ошону балдарды кантип тыябыз билбеймин. Өтө коркунучтуу нерселер да чыгып атат. Жок дегенде чай ичип отурганда сен алдыгын тиктеп деп алып коюп атам. Колуман келишинче мен аракет кылып атам. Кичинекей балдарга азыр зыяны көп тийип жатат деп ойлойм. Анткени ата-энелер телефондо эмнени көрүп жатат, көп контролдошпой эле. Анан ошого балдар эмне чыкса ошону көрө беришет да. Анан жаман нерселер көп чыгып жатат. Психологдордун айтымында аталган видео платформанын пайдасынан зыяны көп. TikToктон балдар видеолорду иргеп көрө алышпаарын айтып, ата-энелерге кеңеш берип кайрылды. Я являюсь нейропсихологом Центра помощи детям, и, к сожалению, мен балдарга көмөк көрсөтүү борборунун нейропсихологумун. Тилекке каршы смартфондорго байланыштуу бизге көп өнүгүүдөн артта калган сүйлөө дефектилери жана башка көйгөйлөр менен жеткинчектер көп кайрылышат. Урматтуу ата-энелер, сиздерге өтүнүч менен кайрылып кетет элем. Балдар менен сүйлөшүүгө көп көңүл буруңуздар. Элибиздин салттары, үй бүлөңүздөрдөгү баалуулуктар, баардык аны кызыктырган темаларда баарлашыңыздар. Телефонду азыраак колдонууга аракет кылыңыздар, себеби телефон эң баалуу убакытты алат. Больше говорите обо всем.
Мындан улам ата-энелер балдарын TikToktон алыстатып ар кандай спорттук секцияларга, ийримдерге жөнөтүп, жекшемби күндөрү телефонсуз өткөрүүнү пландоолору керектигин адистер эскертишет. Айтору TikTokко бөгөт коюу сунушу буга чейин депутаттар тарабынан сунушталса, эми сунушту балдарынын келечегинен кооптонгон ата-энелер дагы колдоого ала башташты. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.